Ырчы аткаруучу Болот Тасмаев 49 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ырчы аткаруучу Болот Тасмаев 49 жашында каза болду. Бул тууралуу анын кесиптештери билдиришти. Маалыматка ылайык, ырчы кант диабети менен күрөшүп келген. Айыккы старттан улам 30-июнда көз жумду. Болот Тасмаев 1971 жылы 3 январда Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кербен айылында төрүлгөн. Ата-энеси чыгармачыл адамдар болгондуктан Болот Тасмаев кичинекей кезинен эле сахнага чыккан. Ош шаарындагы Гагарин атындагы орто мектебин бүтүргөн. 1991-1992 жылдары алып баруучулук менен алектенген. Акын Кыялбек Урманбетовдун аманат ырын ырдап чыгып, эл оозуна алынган. Эң биринчи ыр жыйнагы «Сен билген жоксуң» аталышында 14 ырды камтып 2014 жылы жарык көргөн. Болот Тасмаевдин ааламдан өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Булак Суперкейчи сайты. Мени төрөгөн аялды өмүр бою апа деп айта алган жокмун, дейт бүгүнкү каарманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиева. Бүгүнкү каарманыбыз Айчүрөк деген ысымды да, атак даңкты да өз эмгеги менен жасаганын айтат. 13 жашында Борбор калаага таятасы жетелеп келген кыз атактуу ырчы болоорун өзү да, таятасы да билбесе керек. Бул санда ырчы Айчүрөк Иманалиева балалыгын жана апаларын баяндайт. Айчүрөк эже, жакында социалдык тармактагы баракчаңызга апаңыз тууралуу билдирүү жаздыңыз. Менин биологиялык апам ырчы экен деп, апаңызды жакындан билбегендей пикир калтырдыңыз. Апам мени төрөп, бир жумалык кезимде эле таята тайнемдин колуна берген экен. Ошондуктан алардын колунда өстүм. Фамилиям таятамдыкы. Мени төрөгөн апам Сафина Иманалиева кезинде филармониянын ырчысы болгон экен. Эс тартып калган учурда мага табышмак боло баштады. Анткени менин курагымдагы балдар кыздардын ата-энелери жаш болчу. Ошондуктан менин ата-энем эмнеге картаң дей берчү элем. Мени төрөгөн апам башка экенин кийин атактуу болуп, үй бүлө күткөндөн кийин билдим. Ички туюмумда мен эже деп жүргөн адам жакын адамым экенин жүрөгүм менен сезчүмүн. Бирок жүрөк сезгени менен акылың баары бир электен өткөрүп турат экен. Таята тайнемден да, апамдын да көзү өтүп кетти. Апам Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайда окуган. Мен да ошол жерде окуп калдым. Ал жерден Коновалова деген эже апама окшоштуруп, сен Сафина Иманалиеванын кызысыңбы деп сураганы эсимде. Мен жок, ал менин эжем болот деп жооп бергем. Апам Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев өңдүү залкарлар менен чогуу иштешиптир. Тилекке каршы жол кырсыгына кабылып, башына 3 жолу операция жасалып, карьерасын таштаганга аргасыз болуптур. Гастролдорго чыга албай, ден соолугу менен алышып жүрүп, ырчылыктан четтеп калганын кийин билдим. Кийин турмушка чыккан, башка никеден кыздары бар. Атаңыз тууралуу сурасам каттуу тийбейби? Бир ата, бир энеден 2 тууганбыз. Нуртазим деген иним бар болчу. Каза болуп калганына 15 жылдай болуп калды. Ата-энем биз кичинебизде эле ажырашып кетишкен экен. Атамды эс тартканы көргөн жокмун. Социалдык тармактардан мага атаңыз ооруп калыптыр, келип кетпейсизби деп жазып калышат. Бирок мен атам деп таятамды гана билем. Бир тууганым, таекелерим да катары менен көздөрү өтүп кетти. Аял болсом да баарынын башында туруп, сый менен узаткан мен болдум. Аял заты болсом да Иманалиев деген фамилияны татыктуу көтөрүп жүрдүм деп ойлойм. Ал эми атамды көрбөсөм же билбесем, азыр менден эмне күтөт деп таң калам. Угушума караганда анын башка никеден 14-15 баласы бар. Атама таарынычым деле жок. Бул турмушта эмне гана болбойт, арзуум да жок. Эгерде ата баланын жашоосунда болбосо, ушундай эле сезим болуп калат экен. Ата-эне баланын жоопкерчилигин алышы керек. Биздин ата-энебиз экөө тең, иним экөөбүздүн жашообузда болгон жок. Турмуштан ордумду таппай калышым мүмкүн эле. Өжөрлөнүп жүрүп ордумду таптым. Кудайга шүгүр, үй бүлөмдү да, сахнаны да бирдей алып келе жатам. Атаңызды бир да жолу көргөн эмессизби?
Кичине болгондуктан элес булас эсимде. Бир жолу дүкөнгө барганбыз. Шоколад сыяктуу таттуулар сатылчу. Иним экөөбүз аябай таттуу жегибиз келип турган. Тайенемдин колун кармап алып турсам, тиги киши келген. Тайенем: "Ай, балдарыңа бир нерсе алып бербейсиңби?" деген эле. Бирок ал бизге банкадагы туздалган бадырың сатып берген эсимде. Таттуу жегиси келип турган балдарга туздалган бадырың алып берип койгонун кара. Эсимде калганы ушул. Келиңиз, баккан ата-энеңиз тууралуу сүйлөшөлү. Кандай тарбия беришти? Совет мезгилинин кишилери да мени алар калп айтпаганга, бирөөнүкүн албаганга, эмгекчилдикке үйрөтүштү. Азыр заман башка болуп жатпайбы? Акылдуу сүйлөп, алдап койсо эле ошол кишиники туура болуп калат. А менин пайдубалымды таята тайенем башкача коюшкан. Заманга жараша өзгөрүлөйүн дейм, бирок болбойт. Тайенем аябай жакшы ырдачу. Таятам улуу атамекендик согуштун ардагери. Кийин мектепке ийрим ачып, комуз черткенди үйрөтүп жүрдү. Мектепте аябай жакшы окуучумун. Ошондой эле ырдасам деген кыялым бар болчу. Таята тайенемдин мени опера ырчысы болсо деген тилектери бар эле. Апам аябай жакшы ырдачу экен. Азыр ойлосом, таятамдар ошол ишке ашпай калган кыялын мен аркылуу ишке ашырууну каалашса керек. Таятам таласка келген артисттерди көп конокточу. Бир жолу композиторлор Марат Алыбаев менен Акимжан Жээнбаев келип калышыптыр. Атам ушул кызым жакшы ырдайт, бир карап көргүлөчү деп мени ырдаткан. Кебетем эми укмуш, колдорум капкара, мурунду улам тартып коюп комуз менен алымканды созуп жатам. Ошондо алар мени жактырып калышты. Асеке, бул кызды борборго алып баргыла дешкен. Атам 13 жашымда жетелеп келип, Акимжан Жээнбаев деген байкеге табыштап, ошол аркылуу Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайда окуп калгам. Ошол боюнча шаарда калып, силер көрүп турган Айчүрөк Иманалиева жаралды. Эжеңиз апаңыз экенин билгенден кийин эне бала боло алдыңыздарбы? Канча жыл өтсө да жүрөгүмдө Асылбек менен Берметтин кызымын. Кийин атагым чыгып элге таанылганда алар мени катуу кызганышты. Алардын көңүлүн калтырчу эмесмин. Көздөрү тирүү кезинде өзүмдүн ата-энем тууралуу эч сөз кылган жокмун. Экөөнө болгон сүйүүм, сыйым аябай күчтүү. Ал эми Төрөгөн апам да мага кызым деп боор тарткан жок. Ал дагы ата-энесинин көңүлүн караса керек. Атактуу болуп кетсе эле кызым болчу деп чыга калса да уят болмокта. Ата-энесинин көзү өткөндө да ачылып сырдаша алган жокпуз. Келбетим, жүзүм, талантым апам окшош. Тайенем болсо жашоого тың, аракетчил, эмгекчил болгонго тарбиялады. Балалыкта эсиңизде калган нерсе? Тайенем кошоктуу укмуш айтчу, аябай эмгекчил болчу. Айылда жашаса да, таята тайенемдин дүйнө таанымы башкача эле. Дегеним, дүйнө таанымыңды кеңейт, жер жүзүн кыдыр деген нерселерди көп айтышчу. Улуу тайекем Орусияда окуп жүрүп, ал жактан Ангелина деген орус келин алып келди. Андан кийинки эки тайекем да орус келин алып келишти. Таята тайенем эч нерсе дебей кабыл алышты. Бир окуя эсимде. Мектеп үйүбүзгө жакын эле. Мугалимдер мени чай куюп келе кал деп жумшап коюшчу. 1-класс болчумун. Кайнак сууну көтөрүп келе жатып, жыгылып кетип өзүмө төгүп алдым. Жаңы көйнөк кийип жүргөн элем. Тайенем урушат деп керебеттин алдына кирип, жашыны отуруп алгам. Кечке дене табым көтөрүлүп, күйгөн жерим эзилип кеткенде керебеттин алдынан таап чыгышты. Тайенем мени кучактап бакырып ыйлап, чуркап жүрөт. Баламын да коркпой эле айтсам урушмак эмес экен. Мага каттуу көрүнчү. Бирок таята тайенем өзгөчө мээрим төгүп чоңойтушту. Кийин сизге ыраазы болуштубу? Башында сени биз даңкка дүңк болуп, ырдасын деп жибердик беле, сен опера ырчысы болушуң керек деп урушуп жүрүштү. Кийин ыраазы болушту. Эгерде эки энеңиз азыр алдыңызда болсо, аларга эмне дейт элеңиз? Ичимде көп суроолорум бар, бирок ал суроолорду бере алат белем билбейм. Жогоруда айткандай, мени 13 жашымда борборго алып келишти. Таята тайенем Бишкекти таластын бир айылы деп кабыл алышса керек. Кой союлуп, боорсок жеп, курсагым ток жүргөндөй эле элестетишсе керек. А шаарда болсо көп нерсе менен күрөшүү керек эле. Бул таарыныч деле эмес, балким 13 жаштагы кызды кантип кароосуз борборго жөнөтүп койдуңар деп сурамакмынбы билбейм. Маегиңиз үчүн рахмат деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды.